Саламатсыз урматтуу теле көрүүчү, эфирде бир апта бою өлкөдө жүз берген окуяларды анализдеген Апта Ньюс программасы, анын алып баруучусу жана редактору мен Мерим Абдилажанова. Таң калдырып, тамшандырып иченде, дүйнө элине даңазалап мекенде, кылымдарга үлгү болчу иш жасап, кыздарыбыз кыргыз туусун көтөрдү. Алтын жеңип, алтын дорго жолдуулар, эл сыймыгы, эл кыздары болдуңар, амбициясы айчап чыган бизге окшош көп жигитте бир уялтып койдуңар. Мен бул жумада чыр арнагыча, ыр арнаган артыгыраак деген позициядамын. Мирлан Алтымыш уулу тарабынан жазылган бул саптар жазба ээсин тапты сыяктанат. Кыздары кыйын кыргыздын деген салыштырууга негиз берген баатыр кыздарга даңк айтабыз. Эл ыраазы, эл башчысы кошо ыраазы болду. Эмнеге ыраазы болбосун? Өлкөнүн желеги державалардын байрагынан бийик көтөрүлүп турганда. Анан ушул жерден да баягы эле эл өкүлдөрү жөн калбай, элди жөн күтүп күлдүрдү. Шакабаларды жаралып, шардана болду. Көрсө, депутат Камчыбек Жолдошбаевдин баамында балбан кыздар нарындын этин жеп чемпион болушуптур. Ага КТРКнын мурунку жетекчиси Илим Карыпбеков деген мырза төмөнкүдөй суроо салды. Байке, эмнеге ошол кыздар нарындын этин жеселе чемпион болуп чыга келишет? А биз, сиз экөөбүз өмүр бою нарындын этин жеп келе жатабыз. Бирок чемпион эмес эле челкеген курсагыбыз, ооздон былжыраган сөздөрүбүз чыга берет я деп. Негизи жогорку кеңеш элди эриктирбеген, эч кимди зээриктирбеген жай. Кээде парламенттеги жыйындар соттун атмосферасын түзүп, олуттуу боло калса, кээде рингке, айрым учурда сиркке айлана калган учурлар бар. Айтайын дегеним, бул аптада да парламентте жаныбарлар дүйнөсүнүн лексиконунда жаңа аталыштар пайда болду. Буга чейин саануй же бука деп аталып жүргөн үй жаныбарлары музоонун атасы жана апасы деп айтылганы депутаттарды таң калтырды. Эскерсем, Дүйнөлүк банктын сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу долбоорунун жетекчиси Төрөгулбеков малдын асык тукумдуулугу тууралуу Эхмат Байпакбаевдин суроосуна жооп берип жатып, уйдун атасы, апасы деп сүйлөгөн. Ушундай кызыктар дүйнөсүнөн кийинки сапарды апта хроникасына берем. 4 октябрь дүйшөмбү. Жол кырсыгынан Рыспек Акматбаевдин ата-энеси көз жумду. Ысык көлдө Lexus унаасы кырсыкка учурап, ичиндеги 84 жана 81 жаштагы аялы менен мерт кетти. Бул күнү октябрь окуясына 1 жыл толду. Өткөн жылы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбаган партиялар көчөгө чыгып, бийликти кулатышкан. Маалымат таратуучулар берилип жаткан маалыматтардын айырмасына барбай калуусу мүмкүн. Медиа трейнерлер өлкөдөгү жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө окутууларды жүргүздү. 5 октябрь шейшембе. Октябрь окуясына дагы деле макам бериле элек. Бул күнү дал ушул окуядан курман болгон Үмүтбек эскерилди. Таймураз Ташиев мандатын тапшырды. Эми ал кайрадан эле ишкердик менен алектенмей болуптур. Мас абалында унаа башкаргандар кармалды. Ош облусунун аймагында ичимдик ичип алып автомашина колдонгон айдоочулар токтотулду. Ош шаарынын 3021 жылдыгы белгиленди. Ош шаарынын күнүнө өлкөнүн 7 дубанынан жана чет өлкөлүк коноктор келген. 6 октябрь шаршембе. Министрлерге президенттин уруксаты жок деле кылмыш иши козгосо болот. Анын ордуна башкы прокурордон уруксат суралат. Көмүрдүн баасы кымбаттады. Бишкектин чет жакасында көмүрдүн тоннасы 5500 сомго чыкты. Ошто 170 адамга үй берилет. Ал эми кезекте дагы 1700 жаран турат. Өзү үчүн да, өлкө үчүн да тарых жараткан спортчулар, тарых барактарын жазган спортчулардын ийгиликтерине мамлекет башчысынын да маанайы жаркыды. 7 октябрь бейшембе. Айрым айылдарда эмдөө көрсөткүчү төмөн. Бул тыянак COVID-19 оорусун алдын алууга арналган жыйында белгилүү болду. Казакстандан кыргызстандык балдар кайтарылды. Балдарды алып келүү иштерин Кыргызстандын Казакстандагы элчилиги жүргүзгөн. Өкмөттүн кышка даярдыгы чабал. Эл өкүлдөрү кышка даярдыкты жогорку кеңеште да көтөрүп, министрлер кабинетинин ишине сын айтышты. Тоо койнунан орун алган билим уясы. Байзулла Ташматов атындагы мектеп 15 жыл дегенде заманбап шартка өттү. 8 октябрь жума. Америкада кыргыз жаранын полиция кызматы атып өлтүрдү. 27 жаштагы мекендешибиз денесине тийген бир нече октон каза тапты. Номер 31 түзөтүү абагынын жетекчиси коррупцияга шектелип кармалды. Шектүү УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.
Бири-бирин каралоодон кайтпаган айыл калкы, ысым талашып, чыр-чатагы ырбаган тургундар бүгүн облустук прокуратурага келишти. Баткенде селден жабыртаткандарга үй салууга жер берилди. Жерди бөлүштүрүү чучугулак тартуу шарты менен өттү. Жогорку кеңеш бул жумада тагыраагы 6 октябрдагы отурумунда министрлер кабинети тууралуу, мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө, жергиликтүү мамлекеттик администрация тууралуу жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жөнүндө мыйзам долбоорун карашты. Ага ылайык министр боло турган адамдарга төмөнкүдөй талаптар коюлат. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда 10 жылдык тажрыйбасы, анын ичинде 5 жылын жетекчи кызматтарда иштеген болушу керек. Бизнеси бар адам өкмөт мүчөсү боло албайт. Министрлер кабинетинин мүчөсү административдик ресурсту пайдалана албайт. Министрлер кабинетинин мүчөсүнө кылмыш иши президенттин эмес, баш прокурордун макулдугу менен козголот. Министрлер кабинети мамлекеттик бюджет тууралуу жогорку кеңешке отчет берет. Ушул жана башка критерийлер, талаптар мыйзам долбооруна камтылган. Айрымдар бул талаптар ашыкча эле катаал десе, дагы башкалар дал ушундай болушу керек деп кол чаап алкап жатат. Эң негизги 3 өзгөрүүнү белгилегим келип турат. Мында министрлер кабинети менен президенттик администрациясынын бириктирүүлүүсү, мэрлерди дайындоо укугу президентке берилсе, ал эми айыл өкмөттөрдү дайындоо укугун акимдерге өткөрүлүүсү. Мурун өкмөт жогорку кеңешке отчет берип келсе, азыр ошол эле вазифаны министрлер кабинети жасайт. Орун алмашуудан сумма өзгөргөн жок, же аты өзгөргөн менен заты ошол бойдон калды. Болгону мурда депутаттар отчетту эгер канааттандырарлык эмес деп тапса, өкмөт кызматтан кетмек. Эми кызматтан кеткен министрлерди президент өзү бекитет. Тагыраагы алардын тагдырын өлкө башчысы чечет. Дагы бир жагдай, министрлер кабинети менен президенттик администрация бириктирилсе, администрациянын кызматкерлери 30%га чейин кыскартылат экен. Бул учурда жумушсуз калган кызматкерлердин келечеги кандай болот деген суроо жаралбай койбойт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Акылбек Жапаров бул жагдайды жөлөк пул төлөө менен жайгарабыз деп жатат. Аткаруу бийлигинин ишмердүүлүгү боюнча мыйзам долбоорунун айрым жерлери өзгөртүлүп жатат. Тагыраагы коомчулуктун сынына кабылган нормалар оңдолгон. Мисалга, министрлерди кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн президенттен деле уруксат алышпайт экен. Анын ордуна башкы прокурордон уруксат керектеле турган болуптур. Маселе мына биринчи окууда каралып атканда дагы абдан катуу талкуу болгон болчу коомчулукта. Бул мына министрлерге кылмыш иши, жазык иши козголо турган болсо, ага президенттин макулдугу керек деген да норма бар болчу да. Ошондой эле мамлекеттик сыйлыгы бар министрлер кабинетинин мүчөсү ал арест боло албайт, камакка алына албайт деген да нормалар кийилген болчу. Биз азыр мына депутаттар биз сунуш кылдык, муну жокко чыгаралык деп. Бирок жаңы бир формулировка норманы кийип жатабыз. Эгерде министрлер кабинетине кылмыш иши козголо турган болсо, ал башкы прокурордун гана чечими менен козголот деп. Мындайча айтканда, жөнөкөй район, областтын, шаардын прокуратураларда кылмыш ишин козгой албайт. Бул дагы бир чоң мындай бир жакшы ал министрликке коргоо болуп эсептелет. Буга катар эми өкмөттүн ишин президенттик администрация көзөмөлгө алмай болуптур. Ошондо министрлер кабинетинин төрагасы бир эле учурда президенттик администрацияны да жетектеп калат. Алган эмес, министрлердин орун басарларынын жоопкерчилигин да күчөтүшкөн. Өкмөт мурункудай иш алып барган үчүн эмес, республикалык бюджетти аткарган үчүн жогорку кеңештин алдында отчет берет деп жазылган. Кабинет министрдин төрагасы ошол эле убакта администрация президенттин жетекчиси болуп эсептелеби? Ооба, Конституциянын 89-беренесине ылайык ошонтип эсептелет. Андан сырткары министрлер кабинетинин башчысы президенттик администрациянын жетекчиси болгондон кийин, болуп эсептелгенден кийин президенттин администрациясында толук түз ошол министрлер кабинетинин төрагасы менен иштешет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарлары да бар, тармактарды тейлеген. Реалдуу секторду, экономика, социалдык бөлүктөрдү. Алар менен да түздөн түш министрлер менен иш алып барат. Жыйында жаңы мыйзам долбоору боюнча депутаттар тарабынан ар кандай сөздөр айтылды. Эл өкүлү Дастан Бекешев, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдун кортеждин коштоосунда жүргөнүн сынга алды. Аны президенттин жардамчысына теңеп, суроону президенттин парламенттеги өкүлүнө узатты. Я сейчас вопрос этот задам представителю президента.
есть позиция какая-то вот по этому поводу. Вот у вас Сүйінбек Сапарбек сейчас ездит без сопровождения, что очень хорошо. А почему председатель кабинета министров ездит, как вот премьер-министр раньше ездил? Сейчас это обычный помощник президента. Дастан Алабаевич, сіз юристсіз жақсы білесіз, азыр мыйзам бар. Бұл мыйзам қабыл алынғандан кейін анан қаралышы мүмкін. Башқа мыйзамда қаралған. Государственная охрана государственных должностных лиц дегенде қарасаңыз, ошол жерде бар 4 мамлекеттик башчынын 3 президент, премьер-министр и представитель Верховного суда деп турат ал жердечи. Ооба. Туурабы? Ал мыйзам жокко чыккан эмес. А бул мыйзамга ал жазылбайт. Ал ошол мыйзамга жазылган. Биринчиден, экинчиден кабинет министров азыр мына мыйзамды кабыл алынгандан кийин, анан кийин каралышы мүмкүн ал. Мыйзамдын авторлорунун бири Алы Карашев долбоорго мындан башка да бир катар өзгөртүүлөр киргизилгендигин билдирди. Анын маалымдашынча, министр боло турган адамдарга төмөнкүдөй талаптар коюлат экен. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда 10 жылдык тажрыйбасы, анын ичинде 5 жылдык жетекчи кызматтарда иштеген болушу керек. Дайындоого чейин мүлкү тууралуу декларацияны министрлер кабинетинин төрагасына берүүгө тийиш. Бизнеси бар адамдар өкмөт мүчөсү боло албайт. Министрлер кабинетинин мүчөсү административдик ресурсту пайдалана албайт. Министрлер кабинетинин мүчөсүнө кылмыш иши баш прокурордун макулдугу менен козголот. Өкмөттүк аппараттын иши президенттик администрацияга жүктөлөт. Жогорку кеңеште бир гана өкүл президенттин өкүлү болот. Эмне үчүн башында эле ушуну жазып келген жоксуңар? Башында алып келгенде башаламаңын алып келгенсиңер. Кол тибестикти бардыгын алып алгансыңар. Кызыл китепке кире турганда болуп. Бүгүн алып келип келдиңер, буңар деле жазып келсиңер. Высший орган исполнительной власти деп. Бул өкмөттүн айтып атпайсыз, өкмөттүн аткаруу бийлиги. Мурунку эле мыйзамды жазып келипсиңер да. Бизде эгер президенттик бийлик болгон болсо, президент аткаруу бийлигинин башында турса, ал киши өткөрүш керек да өкмөттүн заседанияларына бардыгын. Bizde kabinet ministri öz içeri unutmayın. Kabinetin aparat işte otat, prezidentin aparat işte otat, prezidentin ökülü oturat, hükümet başçının ökülü oturat. Öküy birikkenden birleşik işteş gerek bolçuda. Aymin için 5 aydan beri bularga aylık bayana karal otat. Aymin için maksas paydalan otmayı bu. 5 aydan beri. Men uşun ayt otam. Anan keyin özgöçeyle bardığın hükümet kötkörüp berip koyduk da. Бардығын бір ғана согласие жогорку кеңешке деп чыгар. Мынагы азыркы өкмөт эгер жаңы баш мыйзамдын негизинде куралып келген болсо, бизде макулдук алган эмес булар. Кимиси келди эле? Бардыгы шайланган эмес, булар байланган. Шайланган адам менен байланган адамдын айырмасы бар да. Шайланган адам көз каранды элге, эл өкүлдөрүнө көз кара, байланган адам бирлигишке дайындалган адам. Ошондой эле Алы Карашев мыйзам боюнча аткаруу бийлигинин башында президент турарын баса белгилеп кетти. Кыргызстандын жаңы конституциясы 2021-жылдын 5-майында кабыл алынган. Президент Садыр Жапаров баш мыйзамдын жоболоруна ылайык министрлер кабинети жөнүндөгү жарлыкка кол койгон. Министрлер кабинетинин төрагасы болуп ага чейинки премьер-министр Улукбек Марипов дайындалган. Андан соң депутаттар жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү мыйзам долбоорун карашты. Жаңы мыйзам долбоорунда шаардык кеңештин депутаттары мэрди шайлоо укугунан ажыратылган. Документке ылайык райондук маанидеги шаарлардын башчыларын дайындоо укугу акимге берилет экен. Ал эми областтык, республикалык маанидеги шаарлардын мэрин президент тарабынан шайлана турган болуптур. Ошондой эле жергиликтүү кеңештин депутаттары айыл өкмөттү шайлоо укугунан ажыратылып, бирок кетирүү боюнча укуктары кеңейтилген. Жыйынтыгында президент Садыр Жапаров тарабынан сунушталган мыйзам долбоору экинчи окууда колдоо тапты. Жодар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Апта Ньюс үчүн. Ушул күндөрдө күн сууктап, жайдан дароо эле кыш мезгилине өткөндөй сезимдер келбедиби сизге? Жеңил желпи кийинип жүрүп эле күп сүйүп куртка кие калууга туура келди. Айрым аймактарда кар жаап, анын ызгар суугу балкондо жашаган шаардыктардын да бетин чымыратып чымчып өттү окшойт. Ал аралыкта үшүп турган калкты электр энергиясын үнөмдөөгө үндөп айласын кетирсе, андан пайдаланган соодагер көмүрдү кымбатка баалап, карапайым калктын жашоосун караңгы кейипке келтирди. Өмүр табылса, көмүр деле табылат дейин десең, күндүн кескин суугу вирустуу ооруларды күч алдыртты. Бишкекте
Корч мүнөздөгү вирустук инфекция күчөгөнү байкалды. Мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун маалыматы боюнча акыркы бир жумада дем алуу органдарынын курч кармоосу респиратордук түрү 1466 адамга жукту. Буга байланыштуу састык тумоо жана корч мүнөздөгү вирустук инфекцияга каршы эмдөө жүрүүдө. 8 октябрга карата 2875 адам вакцина алды. Ал аралыкта Борбор калада номер 67 орто мектеп карантинге жабылып, окуучулар аралыктан окууга өттү. Буга чейин аталган мектепте билим алган окуучулардын ата-энелери мектеп 10 күнгө карантинге жабылганын айтып чыгышкан болчу. Оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти аталган билим берүү жайында коронавирус жуктурган 3 учур катталганын билдирди. Ага карабай, соңку күндөрү вакцина алган жарандардын саны азайып кеткен. Күз айларына чейин күнүнө 15-20 миң киши эмделип жатса, учурда вакцина алгандардын саны араң гана 1 миң, 2 миңдин тегерегинде болуп жатыптыр. Ал эми өлкө боюнча коронавируска каршы эмделгендердин саны 1,5 миллионго чукулдады. Бул аралыкта министр Бейшеналиев өлкөдө коронавирустун нигериялык штаммы чыгышы мүмкүн экенин айтып чыкты. Эң эле коркунучтуусу нигериялык мутацияланган формасы. Ал дельтадан да башкасынан да агрессивдүү деп айтты министр мырза. Ушул жумада болсо Ош облусунда COVID-19 оорусун алдын алуу боюнча штабтын жыйыны болуп өттү. Окуу жылы башталганына 1 ай болбой жатып, Бишкектеги номер 67 гимназия мектеби кайрадан карантинге жабылды. Бул мектептин окуучулары эми 2 апта бою онлайн билим алышат. Анда 2 окуучусу жана 1 мугалим илдетке кабылган. Бул окуя өтүп бараткан ушул жуманын 5-күнү маалымдалды. Ал эми Бишкек мэриясы жогоруда катталган факты боюнча офлайн окуп жаткан окуучулардын ата-энелерине кайрылуу жасаган. Урматтуу ата-энелер, балдарыңыздардан сасык тумоонун белгилери же ооруган адамдар менен байланышта болгонун байкасаңыздар, мектепке жана бала бакчага жибербей, үйдө калтырууну суранабыз. Эгер ооруп калышса, күтпөстөн дарыгер чакырыңыздар. Мектептеги жана мектепке чейинки балдар коронавирустун алып жүрүүчүсү болуп, башкаларга жуктурушу мүмкүн. COVID-19 илдетинин жайылуусун алдын алуу боюнча өлкөдө ар бир аймактарда чаралар көрүлүп жатканы белгилүү. Бул жумада аталган илдетке байланыштуу Ош шаарында жыйын өткөрүлгөн. Анда калкты эмдөөдөн өткөрүү процесси айрым райондордо убактылуу токтоп калганы айтылган болчу. Буга себеп вакцина дозалары өз убагында жеткирилген эмес. Бул боюнча Ош шаарында өткөрүлгөн COVID-19 оорусун алдын алуу боюнча штабынын жыйынында Ош облусунун Нокат районунун акиминин билдирүүсүнүн негизинде ачыкталган. Bizde doza yok. Verigen 100% dozаны атқарғанбыз елабырай. Бүгінгі күні Гүлбара Сатығұлна. Доша 440 доза AstraZeneca алған, аны бүтірді. Бүгінгі күні доза жоқ. Гүлбара Сатығұлна. Өкпек тұрсыншы, емді үшін уағында бұл дозалар жеткірілгеніз. Қайықта Синофарм, қайықта Синоват, қайықта қалғандары. Қача жеткірілгеніз? Иә. Бұлар ечақ бүтіргенімізді айтпаймыз. Мына естіп вас, вот мынаке, Нокатта 19%. Айлы өкмөттөрдө. Гүлбар Сатовна, жооп бермейсиңерби? Качан жибердиңер? Кайсы числодо? Өлкө боюнча Ош облусу эмдөөдөн өткөн калктын саны боюнча алдыңкы орунда турат. Бирок башка облустарга караганда Ош облусунда калктын саны салыштырмалуу көп экенин эске алуу керек. Ошентсе да дээрлик бардык райондордогу айыл өкмөттөрдө калкты эмдөөдөн өткөрүү иштери төмөн жүргүзүлгөн. Вице-премьер-министр Жылдыз Бакашева төмөн пайызды көрсөткөн айыл өкмөттөр боюнча катуу сындаган эле. Эмне жардам берет деп жардамдан жерде чечпедиңиз, анан ошондо иш жүрөт да. 12% отурсаңыз анан каяктан иш жүрмөк? Качан жүргүзөсүз азыр? Ой, бул республика боюнча эң начар көрсөткүч. COVID-19 оорусун алдын алуу боюнча штабынын жыйынына Ош облусунун айрым райондорунун акимдери келген эмес. Район башчыларынын ордуна орун басарлары келип маалыматын беришкен. Бирок алардын берген отчетторуна базага киргизилген пайыздар менен дал келбестиктер байкалып, вице-премьер-министр тарабынан сынга алынган. Ал эми жыйынга келбей калган атка минерлердин абалын президенттин Ош облусундагы укуктуу өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкулов түшүндүргөн. 3 райондун акими келген жок, себеби алар кечээ күнү бизден суранып кетишкен. Өзгөн районунун акими бул Ысык Көл районунда, эми Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунда, ошол Өзгөн районундагы айыл өкмөттөрдү тажрыйба алмаштыруу боюнча алып кеткен. Ошол жакта жүрүп атат. Чоң эме Алай районунун акими булар азыр
Өзбекстан Республикасынын Наманган облусунда иш сапарда, алар менен мына мусор таштанды чыгаруучу машиналар боюнча сүйлөшүүлөр менен жүрөт, аларга уруксат берилген. Ошон үчүн биринчи орун басарлары келди. Калкты 70% эмдөөдөн өткөрүү максатталган, бирок жогоруда айтылгандай вакцина дозасынын жетишпей калгандыгына байланыштуу токтоп калган. Жакынкы күндөрү Ковак программасы менен AstraZeneca вакцинанын 250 миңге чукулу алынып келинери болжолдонуп жатканы айтылган. 2-3 жерден вакцинация келиши күтүлүүдө, кайсы мамлекеттер экенин билбейм, бирок келет. Ошол келгенде ошол биз ошого жараша таркатылат, азыр бөлүнөт, разнарядкасы менен келгенде биз таркатабыз. Ошол негизинде биз максат азыр 70%ге жеткизиш да. Халк арасында ошол вакцинациянын 70%ге жеткизиш боюнча биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ошол учурда бүт областтык мекеме ишканаларын бүт бөлүнгөн, бизде кураторство болуп, ар бир райондордо, ошол райондордо түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышат. Ошонун негизинде азыр биз жумуштар жүрүп атат. Калкты эмдөөдөн өткөрүү жана медицина тармагы боюнча жетишпестиктер Жалал Абад шаары жана областарында да жок эмес. Бул боюнча жогоруда айтылып жаткан жыйында айтылган. Область жана шаар боюнча лабораториялардын жетишсиздигинен улам бир топ кыйынчылыктар жаралып жатканын Жалал Абад областынын мамлекеттик санэпид көзөмөл борборунун башкы дарыгери Рома Ураимов билдирген. Жалал Абад областында бир эле лаборатория болгонуна байланыштуу ПЦР лаборатория. Бүт жана 12 район шаардан бизге келишет. Чаткал районунан баштап Токтогул району, Тоозор районунан да бизге келип анализге тапшырышат. Ал эми биздин жанагы объем толук кандуу күндүзгү келген анализди толук бир күндө жасап бите албайбыз. Мисалы биздин мүмкүнчүлүк 300 аны бир күндө күнү түнү иштегенде 300 анализ жасай турган болсок, бизге анализдердин келип түшүүсү 500ден 600ге чейин болот. Демек бул 2 эсе нагрузка менен түшүп калат. Яна сырткары Токтогул жана Чаткал райондору булар күнүгө анализ жеткирүүгө мүмкүнчүлүк жок. Өлкөдө вирустун 4-чү толкун алдыңкы айларда башталар айтылып жатат. Белгилүү болгондой, оорунун мутацияланган түрлөрү өлкөдө да каттала баштаган. Буга байланыштуу тиешелүү адистер оорунун алдын алуу, вакцина алуу менен гана ооздуктай алышаарын билдиришкен. Мына Россия Федерациясында, Европада, Америка материктеринде 4-чү толкун башталды деп маалымат чыкты. Бул 4-чү маалыматтан эч ким мындай кандай десем не гарантированный дейбиз го. Ошого биз деле эгер кандайдыр бир элдин катмарын 70%га чейин эмдеп алсак, биз ошол 4-чү толкундан дагы жеңил өтүп кеткенге шарт түзүлөт эле. Бүгүнкү күндө 2.249.000 адам ковид илдетине каршы эмдөөдөн өтүүсү керек. Учурда анын 800.000ден ашууну биринчи дозасын, ал эми 650.000ге чукул жаран вакцинанын экинчи дозасын алышкан. Бул жогоруда айтылган 2 миллиондон ашуун жарандын 47%-ын гана түзөт. Жуманын ушул күндөрү илдеттен улам күнүнө 2 жаран бул дүйнө менен кош айтышып жатат. 9 октябрга алынган маалымат боюнча дагы 2 адам көз жумуп, 66сы илдетке чалдыкканы кабарланды. 2020-жылдын март айынан бери коронавирус менен расмий түрдө катталгандардын саны 179.000ден ашты. Алардын 2600дөн көбү каза болду. Нурзада Сыдыкова, Темирлан Эрнес уулу, Аптаньюз үчүн. Көрсөтүүнүн жүрүшүндө дүйнөдөгү окуяларга да көз чаптырып көрсөк, Талибандын жетекчилери Москвага чакыртылды. Орусиянын Афганистан боюнча атайын чабарманы Замир Кабуловдун кабарлашынча, бул өлкөдөгү соңку кырдаалды баалап пикир алмашуу үчүн Талибандын өкүлдөрү Москвага жолугушууга чакырылган айтылууда. Ал аралыкта Бириккен Улуттар уюмунун адам укугу боюнча кеңеши Афганистанда талиптер же башка топтор тарабынан жасалган кыянатчылыктарды иликтөө боюнча атайын чабарман дайындай турганы белгилүү болду. Евро биримдик сунуштаган резолюцияга 7 октябрда 28 өлкө добуш берди. Ал эми Кытай, Пакистан жана Орусия баш болгон 5 мамлекет каршы чыгыптыр. АКШ болсо Кытай коркунучуна каршы туруу үчүн борбор түзүүнү пландоодо. Ал борбор Кытай бийлиги тарабынан келчү коркунучтарга жана чакырыктарга каршы туруу жана токтотуу менен алектенет экен. Анын үстүнө Кытай 21 кылымдагы АКШнын эң башкы геосаясий коркунучу экени аталган. Бири-биринен кооптонгон чабарман, тыңчы жалдаган гигант мамлекеттер. Алардын геосаясаты эч бир өлкөнү жаранды кайдыгер калтырбайт. Анткени дүйнө бири-бири менен ар тараптуу тыгыз байланышта. Канткен күндүдө чоң кичине саясат, ири же чакан маселе болсун,
тынчтык түшүнүү жолу менен чечилсе дейсиң. Азырынча айтарым ушул. Калган ааламда кечкен окуяларды Асылбек Тагайбек уулу айтып берсин. 8 октябрда Грузиянын Батуми шаарында 7 кабаттуу үйдүн бир бөлүгү урап 5 киши каза болду. Ошондой эле урандынын алдында 3 жаш бала калышы мүмкүн экендиги айтылып, куткаруучулар иш алып барууда. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги жазды. Ал арада Грузиянын ички иштер министрлиги Батумидеги үйдүн кулашына шектүү катары 3 адамды кармады. Тергөөнүн жүрүшүндө Батуми шаарынын 26 май көчөсүндө жайгашкан тура үйдүн 1 кабатындагы батирлеринин ээси батирди оңдоо үчүн 2 жаранды жалдаган. Алар коопсуздук эрежелерин одону бузуу менен батирде курулуш жана оңдоо иштерин жүргүзүшкөн. Анын натыйжасында көп кабаттуу үйдүн бир бөлүгү урап түшкөн. Кармалгандар 2 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн экендиги айтылууда. Афганистандын Кундуз провинциясында шииттердин мечитиндеги жардыруудан 100дөн ашуун киши каза таап, бир тобу жарат алды. Күбөлөрдүн айтымында жардыруу 8 октябрда эл жума намазга чогулганда болгон. Азырынча аны ким уюштурганы белгисиз. Афганистандын түндүгүндөгү Кундуз провинциясы Тажикстан менен чектешет. Бир нече күн мурда Кабулдагы Иткак мечитинин кире беришиндеги жардыруудан 5 киши каза болгон. Аны Ислам мамлекети террордук тобу ишке ашырган деген божомол айтылган. Августта Афганистандын америкалык аскерлер чыгып кеткенден кийин бийликти талиптер басып алган. Кийинчерээк Ислам мамлекетинин жихадчыларынын активдешүүсү тууралуу маалыматтар чыга баштады. Бириккен Улуттар уюмунун адам укугу боюнча кеңеши Афганистанда талиптер же башка топтор тарабынан жасалган кыянатчылыктарды иликтөө боюнча атайын чабарман дайындай тургандыгын белгилүү болду. Евро биримдик сунуштаган резолюция 7 октябрда 28 өлкө добуш берди. Ал эми Кытай, Пакистан жана Орусия баш болгон 5 мамлекет каршы чыкты. Женевада жайгашкан Бириккен Улуттар уюмунун адам укугу боюнча кеңешине кирген 47 өлкөнүн 14 мүчөсү калыс добуш берди. Евро биримдиктин резолюциясында атайын баяндамачы 2022 жылы мартта ишин баштап, ага Бириккен Улуттар уюмунун адам укугу тармагы боюнча координация жана анализ жасаган эксперттерин киргизүүнү сунуштады. Орусиянын Афганистан боюнча атайын чабарманы Забир Кабыловдун кабарлашынча, бул өлкөдө соңку кырдаалдарды баалап пикир алмашуу үчүн Талибандын өкүлдөрү Москвага жолугушууга чакырылды. Эл аралык Reuters агенттиги ишенимдүү булагына таянып, Москвада өтө турган сүйлөшүүлөр 20 октябрга дайындалганын кабарлады. Талибан менен Москвада өтчү бул жолугушууга Кытайдын, Индиянын, Пакистандын жана Ирандын өкүлдөрү да чакырылды. Талибан кыймылынын расмий өкүлүнүн орун басары Белал Карими азаттык Оган кызматына Кабул бул жолугушуу тууралуу пикирин кийинчерээк жарыялай тургандыгын айтты. Москвадагы бул сүйлөшүүлөр Афганистандагы гуманитардык кырдаалды баалап талкуулаган чоң жыйырмага кирген өлкөлөрдүн жыйынынан ийин болот. Грузин полициясы 8 октябрда Михаил Саакашвили кармалган тергөө абагынын алдына каршылык акциясына чыккан тарапташтарын кармады. Акцияга чыккан оңдогон адам Рустави шаарындагы тергөө абагынын дубалына Мишага боштондук деп жазууга аракет жасашты. Бул учурда кырдаалга байкоо салып турган полиция кызматкерлери акцияны катышчыларын кармап, аларды коомдук тартипти бузган үчүн камакка алганы кабарланды. Кармалгандардын арасында белгилүү оппозициячыл активист Зивиат Купрова да бар. Мурдагы президент Михаил Саакашвили 8 жылдан бери биринчи жолу Грузияга кайтып барган. Ал 1 октябрда кармалып Руставидеги түрмөккө камакка алынган. Полицияга мурун козголгон кылмыш иштерин негизинде айып тагып, сот тергөө бүткөнгө чейин камакка алуу боюнча бөгөт чарасын тандады. Орусиянын курамындагы Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун уулу кызы аталган республиканын маданият министри болду. 22 жаштагы Айшат Кадырованын жаңы кызматы тууралуу аймактык парламенттин төрагасы Магомед Даудов Инстаграмга жазды. Анын айтымында Айшат республиканын маданият тармагынын өнүктүрүүгө жогорку деңгээлде салым кошуп келгендигин билдирди. 2020 жылдын декабрында Рамазан Кадыровдун экинчи кызы Грозныйдагы мектепке чейинки билим берүү департаментине жетекчи болуп дайындалган. Чеченстандын адам укуктарынын аясыз бузулушуна байланыштуу АКШнын мамлекеттик департаменти 2020 жылдын июлунда Рамзан Кадыровго санкция салган. Санкциянын жубайы Медни Кадыровага жана кыздарына да тиешелүү.
Кыздары кыйын кыргыздын дей бербей, жигиттери да намыстуу деп программанын соңунда Жоламан Шаршембековдун ийгилигин айта кетейинчи. Анткени Клара Алибекова аттуу ырчайым кичинекей өспүрүм курагында кыргызымдын жигиттери деп кыйкырып ырдап жүрүп, ал кезде чынында кыраан жигиттер арбын болчу. Азыр майдаланып кетти. Соц тармакта эле баатыр деген салыштыруулар көп айтылчу болду. Мен да кыраан жигиттин жеңишин даңазалайын анда. Грек-рим күрөшү боюнча балбан Жоламан Шаршембеков Норвегиянын Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө биринчилигинин финалына чыкты. Жарым финалда ал азербайжандык балбан Мурат Мамедов менен күрөштү. Шаршембеков атааңдашын 4-2 эсебинде утуп алды. Финалдык беттеш бүгүн 9 октябрда 22:00 өтөт. Алтын үчүн Шаршембеков молдовалык балбан менен күрөшөт. Азыркы тапта Ослодо өтүп жаткан дүйнө чемпионатында Кыргызстандын капчыгында 5 медал бар. Медалдардын саны да көбөйсүн, кызыл желек дагы кыйла жерде желбиресин деп сиздер менен коштошом. Бир апта бою окуялардын топтомун мен Мерим Абдиладжанова кесиптештерим менен бирге жеткирүүгө аракет кылдым. Кайрадан амандашканча саламатта болуңуз.